Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары. Агайдын педагогикалык этюдтар деген китебинен мугалимдин мектептеги абийири төмөнкүлөрдөн көз каранды деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе, урматтуу мугалимдер, темага көңүл буруңуздар. Биздин мектептеги абийирибиз төмөнкүлөрдөн көз каранды экен. Биринчиден адамгерчилик, экинчи ак ниеттүүлүк, кеңпейилдүүлүк, балдарды кемчилиги менен бирге сүйө билүү, өз кесибиңе берилгендик, өз предметин терең, ар тараптуу билүү, үйрөнүүгө, билүүгө дилгирлик, өзүнө ишенүү, кичипейилдик, жаңылыкты сыйлоо жана ага умтулуу, кругозордун кеңдиги, өз көз караш почеркине ээ болуу. Бул түшүнүктүү эле болуш керек. Ар бир адамдын өзүнүн көз карашы болуш керек. Тажрыйба үйрөнүүгө жана үйрөтүүгө даярдык. Жасалмалуулук, показухадан этият болуу. Проблеманы көрүп, аны таба билүү жана чечүүгө, изденүүгө даярдык. Педагогикалык тактыкты, этиканы сактоо, стандарттуу эмес ойлоо, иштөөгө жөндөмдүүлүк, алысты көрүп, конкреттүү аракеттене билүү, илимдин алдыңкы тажрыйбалардын акыркы жетишкендиктерин билүү, чыгармачылык менен пайдалануу, окуучуну ойготуп, билим берүүдө кызматташа билүү, өзүмчүлдүк жана мактануудан этият болуу, окуучуга урмат жана талапты айкалыштыра билүү, ишке чыгармачылык менен мамиле кылуу, өз ишмердүүлүгүн уюштура билүү. Ушул жерден көп мугалимдер аксап калабыз, өз ишмердүүлүгүбүздү уюштура албастан. Өзүн өзү сындоо, анализдөө, өз деңгээлин билүү. Сынды туура кабыл алуу. Урматтуу педагогдор, биз ушуну мойнубузга алалы. Көпчүлүк учурда, эмне бардык эмес, айрым мугалимдер кээ бир айтылган сындарды туура кабыл албай, анан келишпестиктер дагы болуп кетиши мүмкүн. Коллектив арасында мына ошол айтылган сындарды туура кабыл алсак, бизде ошондо гана өсүш болот. Кийинкиси өзүн өзү өстүрүү. Мугалим ар тараптуу өзүн өзү дайыма өстүрүп туруш керек. Качан гана мугалим китеп окубай калса, демек ал ошол күнү өспөй калат. Миң уккандан бир көргөн демекчи, бул китепти дагы өзүңүздөр колго алып, барактап окуп чыгууңуздарды чакырам. Абдан кызыктуу темалар көп. Анда эмесе, айтылган жогорудагы ар бир ой пикирди жакшылап өз жашоо турмушубузда дагы туура пайдаланганга аракет кылалы. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.